Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Майрам Акаева таласта жүрөбү? Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаевдин аялы Майрам Акаева Кыргызстанга жашыруун келди. Бул тууралуу Назарньюс маалымат агенттигине ишенимдүү булактар билдирди. Алдын ала маалым болгондой, Майрам Акаеванын 103кө чыккан апасы ооруп учурда Талас областында жүрөт. Эске салсак, Аскар Акаев 2-августта Кыргызстанга келген. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы президент Кумтөр долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Москвадан алып келингенин билдирсе, Акаев бийлик менен сүйлөшүп алып, өз эрки менен келгенин айткан. Акаев 1992-жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүү, ага 1994-жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003-жылы Камеко компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып жатат. Булак Назарньюс. Марипов кадр алмаштыруу бажыдагы абалды өзгөртпөйт. Бажы системасын толук санариптештирмейинче кадр алмаштыруудан пайда чыкпайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өкмөттүн жыйынында билдирди. Бажы кызматынын иши жөнүндө айта турган болсок, биз канчалык кадрдык өзгөртүүлөрдү жасабайлы. Бажы системасын толугу менен автоматташтырбасак иш оңолбойт. Биз бажы кызматы менен бизнес өз ара байланышпаган процессти түзүшүбүз керек. Жакын арада бажы декларациясын дистанциялык түрдө толтуруу системасы ишке киргизилиши керек, деди Марипов. 2020-жылы Эл аралык республикалык институтунун иликтөөсү боюнча Кыргызстанда бажы кызматы эң коррупциялашкан мекеме деп табылган. Садыр Жапаров Кувейтке барат. 24-сентябрда Нью-Йорк шаарында өткөн Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын алкагында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кувейт мамлекетинин тышкы иштер министри Ахмед Насер Аль-Сабах менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Кувейт кызматташтыгынын маселелерин талкуулашты жана өз ара кызыгуу жараткан бардык багыттарда эки тараптуу кызматташтыкты активдештирүү боюнча жол картасын даярдоо жана ишке ашыруу пландарын белгилешти. Кыргызстан менен Кувейттин тышкы иштер министрлери жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги сапарларды уюштуруунун маанилүүлүгүн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Кувейтке боло турчу сапарын баса белгилешти. Тараптар ушул жылдын июнь айында Бишкек жана Эл Кувейт ортосунда түз аба каттамдар ачылганын канааттануу менен айтышты. Эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү контекстинде тышкы иштер министри Руслан Казакбаев соода-экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүүнү, тышкы иштер министрликтери аралык консультацияларды өткөрүүнү, айыл чарба жана саламаттыкты сактоо жаатында келишимдерге кол коюуну сунуштады. Өз кезегинде Кувейттин тышкы иштер министрлигинин башчысы өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүүнү жогорулатуу үчүн региондук транспорттук логистикалык дараметтин пайдалануунун зарылдыгы тууралуу пикирин билдирди. Тараптар Афганистандагы кырдаалды да талкуулашты. Тынч, коопсуз жана туруктуу Афганистанды куруу боюнча жалпы көз караштарын белгилешти. Кувейттин тышкы иштер министри Руслан Казакбаевди Кувейтке расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Булак Назарньюс. Надира Нарматова: жалкоо болбой башыбызды иштетсек эле өнүгүп кетебиз. Надира айым, 1 жылдан ашуун чет жактан карыз албай жашап келатабыз. Сизге байкалып жатабы? Биз эгемендүү, көз карандысыз мамлекетпиз. Буйруса, өз алдыбызча өнүгүп өсүп кеткенге жол ачылып, жакшы иштер башталды. Кумтөрдү өнүктүрүп, өзүбүз иштетип, алтыныбыздын калганын өндүрүп, кайра иштетүү заводдорун ачып кетсек, көп ийгиликтерге жетебиз. Ошол менен катар экономикалык жактан коопсуздугубуз да чечилмек. Кумтөрдү ушул бойдон токтотпой иштетип кете бергенибиз оң. Тоолор, суулар, мөңгүлөр, алтын, жер байлыктары өзүбүздүн, Кыргыздын менчиги. Башты оорутуштун кереги жок. Биз бар байлыгыбызды иштетип, экономикалык кризистен чыгып, карыздардан кутулуп, өз жашообузду улантканга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Ооба, убактылуу кыйналышыбыз мүмкүн, бирок өз алдыбызда иш-аракет жасаганыбыз маанилүү болот. Ири державалардан жардам сурап кереги жокпу? Кереги жок. Россиядан, Кытайдан же башка мамлекеттерден көз карандысыз эле өнүгүп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал үчүн ата мекендик ишкерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүп, жеңилдиктерди берип, салык төлөмдөрүн реттеп, ишкер жаратмандарды колдоп, жумушчу орундарды түзүп, өндүрүштөрдү өркүндөтүп, өзүбүздүн экологиялык таза азык-түлүгүбүздү жегенди үйрөнсөк, өсүп өнүгүп кетебиз. Анткени биздин жер, суу, андагы кен байлыктарды ысырап кылбай, талкалабай, бирөөгө ит бекерге сатып ийбей, талап тонотпосок эле жыргайбыз. Андан көрө жалкоо болбой башыбызды иштетели.
импортты азайтып экспортту күчөтөлү. Биз аз элбиз. Жакшы башкаруу системасын жолго салып, темирдей тартип орнотсок эле болду. Андан сырткары мигранттарды кайтарып келүү үчүн акырындап жумушчу орундары түзсөк эле экономикалык коопсуздуктан чыгып кетебиз. Мына 1 жылга жакын убакыттан бери чет элден 1 тыйын карыз алган жокпуз. Бюджетибиз куру болсо да аракет кылышууда. Алдыга жылып баратабыз. Ички резервтерди пайдаланса болот. Бул да учурдагы бийликтин иш аракети. Булак Назар Ньюс. Турсунбай Бакир уулу: ар бир көз карандысыз өлкөдө тыңчылардан турган 5 колонна бар. Ар бир көз карандысыз өлкөдө ички душмандардан, чыккынчылардан, тыңчылардан турган 5 колонна бар, деди Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Турсунбай Бакир уулу. Турсунбай агай, жаз келгенде, күз келгенде эле бийлик алмаштырууну көздөп жатышат. Кыргызстан өнүгүп кетпес үчүн ушундай сценарийлерди ишке ашырып турушат деген маалыматтар желдей тарап турат. Эгер ошол сөздөр чын болсо, алар кимдер? Аларды ким каржылайт? Кыргызстанды эриктүү, күчтүү мамлекет болушуна каршы турган чет өлкөлөр бар экенинен күмөн санабашыбыз керек. Андай душмандар бар болуп келген, азырда бар, кийин да боло берет. Кеп башкада, өлкөнүн ички душмандарында. Ар бир көз карандысыз өлкөдө ички душмандардан, чыккынчылардан, тыңчылардан турган 5 колонна бар болот. Алар сырт жактан да ата мекендик наразы болгон олигархтар тарабынан да каржыланат. Эгер көп акча сарпташып ыңкылапты уюштура турган болушса, андай аракеттерине каршы чыгып алдын ала жок кылуу керек. Саясий система өзгөртүлмөйүнчө ыңкылаптардын, төңкөрүштөрдүн пайдасы жок экенин элибиз акыры түшүнгөндүр деген үмүттөмүн. Орус бийлиги Москвадагы кыргыздарга тынчсыздануусун билдирди. Орус бийлиги кыргыз жарандары тарабынан жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын санынын көбөйүшүнө тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлагандай, мындай билдирүүнү консул Алмаз Букалаев менен жолугушуу учурунда Москва шаарынын жана Москва областынын прокуратурасынын өкүлдөрү маалымдаган. Прокуратуранын жетекчилигинин билдирүүсү боюнча 2021 жылы Москва областында кыргыз жарандары тарабынан жасалган кылмыштуулуктун пайыздык өсүшү 10%дан ашкан. Тараптар кыргыздардын укуктук статусуна, ошондой эле эмгек мигранттарынын укуктарын коргоого байланыштуу маселелерди талкуулашты. Консул жарандардын эмгек акыларын иш берүүчүлөр тарабынан төлөбөгөндүгү боюнча Москва жана Москва областынын прокуратураларына мурда жөнөтүлгөн кайрылуулардын тизмесин тапшырды. Өз кезегинде коңшу тарап мыйзамда белгиленген тартипте жана мөөнөттө келип түшкөн бардык кайрылуулар үчүн объективдүү жана комплекстүү текшерүү уюштурулат деп ишендирди. 165 миллион сом бөлүнгөн Төө Ашуудагы жолдун курулушу октябрда аяктайт. 25 сентябрда премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек-Ош Унаа жолундагы оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Төө Ашуудагы Унаа жолго асфальт бетон төшөлүп жатат. Аба ырайы жакшы болсо, курулуш иштери ушул жылдын октябрь айынын башында аяктайт. Улукбек Марипов эл аралык транспорттук жолдун стратегиялык маанисин, анын өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасирин белгилеп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жыйынтыктоону тапшырды деп айтылат билдирүүдө. Жолду оңдоого бюджеттен 165 миллион сом бөлүнгөн. Эрдогандын сөзүнөн кийин Орусияда Туркиядан келген азыктардан вирус табылды. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси Туркиядан алынып келинген мөмө жемиштерден коркунучтуу монильоз жана помидордон вирус табылганын кабарлады. 23 сентябрда мекеменин өкүлдөрү Туркиянын айыл жана токой чарба министрлигинин азык-түлүк башкармалыгы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Орус бийлиги продукциянын фитосанитардык коопсуздугун жогорулатууну талап кылды. Россельхознадзор Туркиядан ташылып келген жашылча жемиштерде пестициддердин деңгээли жогору экенин белгилеген. Бул маалыматтар Орусия менен Туркиянын лидерлеринин жолугушуусуна бир нече күн калганда пайда болду. 29 сентябрда Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган Сочиде жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү айтылган. Түрк президенти сүйлөшүүлөрдүн темасы Сириядагы абал жана эки тараптуу мамиле болоорун айткан. Белгилей кетсек, Режеп Тайип Эрдоган 22 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун 76 башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Крым аннексиясын тааныбай турганын жана Украинанын аймактык бүтүндүгү менен эгемендигин коргоо маанилүү экенин айткан. Ал эми 20 сентябрда Туркиянын тышкы иштери министрлиги Крым аймагында мамлекеттик думага болгон шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирген. Орусия ар кайсы өлкөдөн тамак аш ташып келүүгө бир нече жолу чектөө киргизген жана муну тышкы саясаттын куралы катары колдонот.
Эске салсак, 2014-жылы Евро биримдик Крымды аннексиялап алганына байланыштуу Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Орусия буга жооп беретинде биримдиктин өнүмдөрүнө тыюу салган. Башында санкция 1 жылга киргизилип, кийин узартылган. Булак Назар Ньюс.